мини тракторлар керек болот экен. Дыйкандарга кандай шарттар менен сатып атасыздар? Кандай жеңилдиктер бар дыйкандарга? Жаңы партия келиптир. 250 миң сом баштапкы төлөм төлөшөт экен, андан калган суммасын 3 жылга бөлүп берет экен. Ушул тракторлордун баалары 2025-жылкы болот. 60 ат күчүгө ээ болот. Дөңгөлөктүн ортосу, арткы дөңгөлөктүн ортосу 1.30. Бишкек шаарында азыр автостоянкада турат. Биз Ош шаарынын юго-восток дарегинде народный жанынан бир автостоянканы сүйлөштүк. Ошол эле порттерди, тракторду дагы ушундай шарт менен накталай жана бөлүп төлөө жолдору менен алса болот. Бул трактордун если кааласа турбинасы менен бар, турбинасы жогу бар. Могул турбинасы жогу. Ооба. Кээ бир тракторлордо мисалы итолордо бир эле цилиндр турат, бир эле цилиндр басат. А биякта 2 цилиндр. Бул деле ыңгайлуу, аябай кабинасы чоң кылып жасалган атайын. Ал цилиндр болбосо көбүрөөк груз коюш керек да. ошол тракторлор өтүп, аябай суроо талабы көбөйгөндүктөн биз кайрадан ушул компанияга келип, Былтыркыдан да көбүрөөк алып келдик.